Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлиги эскертет. 2019 жылдын 1-январынан тарта күчүнө кирген жаңы мыйзамдар боюнча Кыргыз Республикасынын жазык кодекси 265-берине жолдорду мыйзамсыз тосуу боюнча. Эгерде Кыргыз Республикасынын жараны мыйзамсыз жолдорду катнашуу жолдорун тосо турган болсо, жогоруда айтылган 265-берениге ылайык мыйзам чегинде жоопко тартылат. 1-бөлүк жолдорду катнашуу жолдорун мыйзамсыз, башкача айтканда жол төшөлмөсүндө адамдардын топтолуусун жаратуу же калкалоочу курулмаларда техниканы, башка предметтерди орнотуу жолу менен узактыгы 24 сааттан ашкан адамдардын автомобилдик, темир жол, башка транспорт каражаттарынын кыймылына бөгөт коюуга же чектөөгө багытталган олуттуу зыян келтирүүгө алып келген аракеттерди уюштуруу же аны жетектегендер мыйзам чегинде жоопко тартылат. 4-категория түзөтүү жумуштарына жашы жетелектер үчүн 9 айдан 1 жылга чейин, башка адамдар үчүн 2 жыл 6 айдан 3 жылга чейинки мөөнөт каралган. 5-категориядагы айып пул салууга жашы жетелектер үчүн 100 миңден 120 миң сом өлчөмүндө, башка адамдар үчүн 220 миңден 260 миң сомго чейинки айып пул салынат. Жазалоонун дагы бир түрү 1-категорияда көрсөтүлгөн. Анда жол тосууга катышкан жарандарды эркинен ажыратуу каралган. Алсак жаш өспүрүмдөр үчүн 1 жыл 6 ай, башка адамдар үчүн 2 жыл 6 ай мөөнөттө эркинен ажыратуу каралган. 2-бөлүк ушул эле берененин 1-бөлүгүндө каралган жолдорду катнашуу жолдорун мыйзамсыз тосууга катышуу. 4-категорияда коомдук иштерге тартуу каралган. Эгер жашы жетелик өспүрүм болсо 100дөн 120 саатка чейин, башка адамдар үчүн 280ден 360 саатка чейин же 3-категориядагы түзөтүү жумуштарына тартылат. Түзөтүү жумуштарына тартуу жашы жетелектер үчүн 6 айдан 9 айга чейин, башка адамдар үчүн 2 жылдан 2 жыл 6 айга чейин чектелген. 4-категориядагы айып пулдар салынат. Айып пулдардын суммасы жашы жетелектер үчүн 80 миңден 100 миң сомго чейинки, башка адамдар үчүн 180 миңден 220 миң сомго чейин төлөтүү каралган.